Эфирде апта соңу маалыматтык аналитикалык программасы. Студияда Дастан Исмаилов, саламатсыздарбы? Кыргызстан партиясы боюнча жогорку соттун чечими чыкты. Шайлоого 15 партия катышат. Бүтүн Кыргызстан партиясы БШКнын чечими менен шайлоодон четтетилди. Үгүт иштери башталды. Кайсы партия кандай убадаларды берүүдө? Алдыда кененирээк тааныштырабыз. 1 сентябрда жогорку сот Кыргызстан партиясынын пайдасына чечим чыгарды. Сот отуруму саат 16:00 башталып, жараянга судья Айнаш Токпаева жетекчилик кылды. Анда Борбордук шайлоо комиссиясынын Бишкектин административдик сотунун чечимине каршы кассациялык арызын карап, күчүндө калтырды. Чечим дароо күчүнө кирет, үстүнөн арызданууга болбойт. Отурум маалында жогорку соттун алдында Кыргызстан партиясынын шайлоодон четтетүүнү талап кылган жарандык активисттер менен шайлоого бараткан айрым партиялардын мүчөлөрү нааразылык акциясына чыгышты. Ошол эле жерде Кыргызстан партиясынын дагы бир нече тарапташтары акцияга чыгып, таза шайлоо деп кыйкырып турушту. Эскерте кетсек, буга чейин 27 августта Бишкек шаардык административдик соту партиянын арызын канааттандырган. Ал эми 29 август күнү Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку сотко кайрылган болчу. 3 сентябрда Борбордук шайлоо комиссиясы 4 октябрда өтө турган шайлоого катышуу ниетин билдирип, документтерин тапшырган партиялардын документтерин текшерип, тизмесин каттоо процессин жыйынтыктады. Анын негизинде шайлоого 15 саясий партия катышмак болду. Алар төмөнкүлөр: Атамекен партиясы, Афганистан согушунун ардагерлери жана ушул сыяктуу жаңжалдарга катышкандардын партиясы, Бирбол, Республика, Замандаш, Ордо, Мекеним Кыргызстан, Биримдик, Кыргызстан, Реформа, Социал-демократтар, Ыйман Нуру, Мекен ынтымагы, Мекенчил жана Чоң Азат партиясы. Борбордук шайлоо комиссиясы актив партиясынын курултайын качан өткөргөндүгү тууралуу маалымат бербегени жана 5 миллион сомдук күрөө койбогондугу үчүн каттоодон баш тартты. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы съездин өткөргөн учурда жана талапкердин тандоодогу добуш берүүдө мыйзам бузуу фактылары катталган деген негиз менен Борбордук шайлоо комиссиясы аталган партияны каттоодон баш тартты. Партияны четтетүүгө көпчүлүгү макул болсо, экөө каршы болгон. Сунушка каршы чыккан БШКнын мүчөсүнүн бири Атыр Абдрахматова жумушчу топтун мындай чечиминен күмөн санап, партияны каттоого алуу тууралуу чечимдин долбоору жазылгандыгын, бирок танапис учурунда долбоор өзгөрүп калгандыгын айтты. Абдрахматова өзгөрүүнүн негиздери жазылган документти көрсөтүүнү суранды, бирок кандайдыр бир себептерден улам документ көрсөтүлгөн жок. Жыйынтыгында партия шайлоого катышпай турган болду. Эске салсак, буга чейин Турсунбай Бакир уулу съезде түзүлгөн тизмеде өзү бар экендигин айтып, бирок БШКга берилген тизмеде белгисиз себептер менен тизмеге кирбей калгандыгын айтып, Борбордук шайлоо комиссиясына арызданган эле. Ал эми 2 сентябрда БШКнын жумушчу тобу ушул маселеде жыйынга чогулуп, партиянын ички ишин сотто чечип алууну сунуш кылган. Жыйынга Адахан Мадумаров дагы, Турсунбай Бакир уулу дагы катышкан болчу. Ал эми партиянын төрагасы Адахан Мадумаров БШКнын бул кадамын кескин сынга алып, ишти саясий чечим деп баалоодо. Биз эртең менен кат жибердик. Бардык чечимиңиздерди бериңиздер. Биз сотко кайрылабыз. Бирок сот деле Кыргызстанда адилеттүү чечип жиберет деген ойдон алысмын. Ошондуктан мен азыр маалымат жыйынында баса белгиледим. 2010 жылда өткөнбүз. Тынчтык керек деп токтоттук. 2015 жылы дагы ушундай шерменде болду. Анда дагы элге кайрылып токтоттук. Бул сапар элдин конституциялык укугу тебеленип атканда, эл талап кылып чыкса, биз элдин алдында бол берүүгө даярбыз. Эл өз укугу үчүн
өз укугу үчүн өзү күрөшсүн. Бул ойду аталган партия менен жарышка аттанып жаткан Өмүрбек Субаналиев дагы бекемдеп, маалымат жыйынында бүтүн Кыргызстан саясий партиясы атайын буйруктун негизине катталбай калгандыгын айтты. Биз жогорку кеңешке барып калсак, Кудай буйруса, атмосфера политическая вообще башкача болмок. А булар мурунку чимкириктер мененби, какырыктар мененби иштейбиз деп ошол жолго кетип баратат. Анан дагы бүгүнкү күндө чоң подкуп болот. Акчанын бардыгы агып келатат. Мындайды эч ким көргөн эмес. Баарын сатып алабыз атат. Но парламент, барсын көрөбүз ошондо. Кыргыз элине ушундай парламент керек болот. Же партиядан партияга качып жүргөн эле депутаттардын бардыгы ошол жерде. Эч өзгөрүү болбойт. А биз өзгөрүү алып келели дегенбиз. Бирок бизди ушу маарага жеткирбей эле башынан эле алып коёчу. Основаниясы Турсунбай Бакир уулу. Болгон эле ушу. Эми биздин укугубуз боюнча биз сотко кайрылабыз. Сотко кайрылгандан кийин аягына чейин чыгабыз. Болбосо өзүбүздүн укуктарыбызды биз защищать этиш керек. Анткени биздин талапкерибиз колдогон миңдеген өзүбүздүн шайлоочуларыбыз бар. 100 миңдеген. Бүтүн Кыргызстан партиясы бул иш боюнча алгач шаардык сотко кайрылаарын билдирди. Эгерде арыз биринчи инстанцияда чечилбесе, иш жогорку сотто каралат дейт партия мүчөлөрү. Партия азырынча БШКнын чечимин колуна ала элек, чечим колго тиери менен сотко кайрылмакчы. 4 сентябрда үгүт иштери башталды. Шайлоого аттанган 15 саясий партиянын карманган ураан, лозунгтары сыяктуу эле бере баштаган убадалар дагы ар түрдүү. Мисалы, Мекенем Кыргызстан партиясы депутаттардын санын 2 эсеге кыскартууну айтты. Бул элге өтө жага турган сунуш, бирок аны аткаруу оңойбу. Биринчиден, ал үчүн баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү зарыл. Ал эми баш мыйзамга өзгөртүү толуктоолор референдум аркылуу гана ишке ашмакчы. Ошондуктан бул убада теория жүзүндө аткарылышы мүмкүн, бирок жакын арада аткарылып кетерине ишенүү кыйын. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү талап кылган дагы бир убаданы Республика партиясы айтты. Анын лидери Мирлан Жээнчороевдин пикири боюнча партия президенттик кызматты жоет, ошондой эле прокуратура улуттук коопсуздук кызматы антикоррупциялык агенттикти жоймокчу. Бул үчүн дагы баш мыйзамга өзгөртүү талап кылынат. Улуттук коопсуздук кызматы менен АКС жоюлсун дейли. Бирок прокуратура жоюлса, анда мамлекеттеги мыйзамдуулуктун сакталышын кайсы орган көзөмөл кылары белгисиз. Балдарга 50 000 сом сүйүнчү акча берүүнү Кыргызстан партиясы 2015 жылы сунуштаган эле. Бул электоратка жаккан убадалардын бири болчу. Бул иреттагы Кыргызстан партиясы ал убадасын кайра алып чыкты. Бирок чындыгында бул сунуш өкмөткө берилип, ал аткарылган. Болгону экономиканын шартына ылайык өлчөмү 50 000 сом эмес, андан аз берилүүдө. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча, жыл башынан бери 362 671 балага сүйүнчү пул берилген эле. Пособиянын көлөмү 4 000 сом. Мынча акчаны бериш үчүн казынадан 1 миллиард 460 миллион сом бөлүнгөн. Эми аны алуунун жолу дагы жеңилдетилген. Болгону баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү менен паспортто көрсөтсө сүйүнчү пулду 2 күндүн ичинде алууга болот. Эми Кыргызстан партиясы 4 000 сомдук сүйүнчү пулду 50 000 сомго жеткире алабы же жокпу? Бул белгисиз. Добуш сатып алуу кылмыш экендигине карабай, саясий партиялар бул ишти кылып жүргөндөрү белгилүү. Бардык партия өкүлдөрү таза шайлоо өткөрөбүз деп айтканы менен, бул көрүнүш ар шайлоодо кездешет эмеспи? Социалдык тармактарда Нарын облусундагы Чет Нура айыл өкмөтүнүн башчысы Азамат Мүсүрканов экендиги айтылган жаран тургундарды үгүттөп жаткан видеосу тарады. Анда ал жергиликтүү тургундардан депутатка талапкер Улан Бакасовду колдоп берүүсүн суранып, ал үчүн Бакасов 500 000 сом суммадагы каражат убада кылгандыгын айтты. Бул маалымат боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы кабардар болуп, ыкчам чара көрүү координациялык группасы социалдык тармактагы видео боюнча ишти укук коргоо органдарына арыз менен өткөрүп берген. Окуя болгондон көп өтпөй эле Улан Бакасов Нарын облусуна караштуу Чет Нура айыл аймагынын башчысы Азамат Мүсүркановду сотко берди. Бул тууралуу анын өкүлү Майрем Өкөмүрбаев Фейсбуктагы баракчасына жазды. Анын айтымында 30 август күнү Чет Нура айыл аймагынын башчысы Азамат Мүсүрканов айыл тургундарын чогултуп, Улан Бакасов менен жолугуп сүйлөшкөндүгүн айтып, чындыкка дал келбеген маалыматтарды жарыялаган.
Жогорудагы аталган айыл өкмөт башчысы үгүттөп жаткан талапкер Улан Бакасов Биримдик партиясында. Ал нарындыктарга жардам берип жүргөнү боюнча коомчулукка таанымал. Талапкер партиянын тизмеси боюнча 6-чы орунда турат. Эми бул иште чындык ким тарапта экендигин убакыт көрсөтөт. Ал арада жайкы эс алуудан жаңы гана келген жогорку кеңештин депутаттары 4-сентябрдан 2-октябрга чейин аймактарда шайлоочулар менен иштей турган болду. Тиешелүү токтом парламенттин 3-сентябрда өткөн сессиясына кабыл алынды. 2-октябрга чейин парламенттин жыйындары токтото турууну спикер Дастамек Жумабеков сунуш кылды. Ал муну азыркы 6-чы чакырылыштын депутаттарынын көпчүлүгү алдыдагы парламенттик шайлоого катыша тургандыгы менен түшүндүрдү. Спикер муну жогорку кеңештин трибунасын үгүт иштерине колдонбош үчүн жерлерде шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрүш керек деп негиздеди. Депутаттар анын сунушун колдошту. 4-октябрга белгиленген парламенттик шайлоо алдындагы үгүт өнөктүгү 4-сентябрда башталган. Борбордук шайлоо комиссиясы жана парламенттик шайлоого катышып жаткан саясий партиялар шайлоо өнөктүгү жүргүзүүдөгү өз ара түшүнүшүү меморандумуна кол коюшту. Меморандумга кол коюу БШКнын имаратында болду. Бор шайкомдун төрайымы Нуржан Шайылдабекова 4-сентябрдан тартып үгүт иштери башталгандыгын айтып, алдыда таза жана ачык шайлоо өткөрүү милдети тургандыгын белгиледи. Нуржан Шайылдабекова меморандумга кол койгон бардык партиялар баш мыйзам жана Кыргызстандын мыйзамдары талап кылган милдеттерин аткарып, шайлоо өнөктүгүн ачык, шайлоочулардын укуктарын жана кызыкчылыгын жогору коюу менен жүргүзөт деген ишеничин билдирди. Маалыматка ылайык, өз ара түшүнүшүү меморандумуна талапкер катары каттоодон өткөн бардык саясий партиялар кол коюшту. Сиздер 20-20 чекит KG интернет басылмасы жана ошондой эле Кыргызстан телеканалы тарабынан даярдалган апта соңу программасын көрдүңүздөр. Кийинки эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.